достор. Бул Zuzu Unique KG каналы жана мен Zuzu Kachiyeva. Рубрикабыз болсо пайдалуу жана керектүү кеңештер. Кош келдиңер. Бүгүнкү тема бейкалыс болбо. Франсис Бейкон айткандай, адамдын кайсы бир түшүнүгү өзүнүн көз карашы катары калыптангандан кийин ал көз карашты бекемдеген же ага шайкеш келген ойлордун баары ал үчүн жагымдуу боло берет. Сен кандай деп ойлойсуң? Сен канчалык бейкалыссың? Сен өзүңдү бейкалыс адам көрбөйт болушуң керек. Бирок чынында сен да, мен дагы баарыбыз кандайдыр бир деңгээлде бейкалыспыз. Бурмаланган көз караш акылыбызды туура эмес ой жүгүрткөнгө же туура эмес чечимдерди чыгарганга түзөт. Эгер Википедиядан бурмаланган көз караш жөнүндө окуй турган болсоң, анын 100дөн ашуун түрлөрү бар экенин байкайсыңар. Мисалы, анын бири Икеянын таасири деп аталат. Ага ылайык адамдар, мисалга Икея деген фирмадан алган жана өздөрүнүн колу менен чогулткан эмеректерди аларды жакшы кылып чогултабы же эптеп-септеп чогултабы, тим эле ашыра мактай беришет. Айрым социалдык психологдор бурмаланган бейкалыс көз карашыбыз айрыкча опурталдуу жагдайларды натыйжалуураак ой жүгүрткөнгө жардам берет деп эсептешет. Бирок андай опурталдуу жагдайлар чанда эле болгондуктан, ошондой көз карашта болуу күнүмдүк турмушта көп көйгөйлөрдү жаратат. Буга бир мисал өзүң чогулта алган эмеректерди сатып алуу. Кайсы бир тармак боюнча канчалык тажрыйбалуу болгон сайын, ошончолук бейкалыс болосуң. Буга белгилүү бир мисал катары Moneyball деген китеп менен тасманы алалы. Ал тасма менен китепте чагылдырылган эң негизги өзөк ой мындай болгон. Бейсбол командаларында тиешеси бар адамдардын баарынын, оюнчуларды, менеджерлердин, машыктыруучулардын, маалымат чогулткан тыңчылардын, башчылардын ойлорунун, көз карашынын акыркы 100 жыл аралыгында бир тараптуу жана көп учурда бейкалыс болгону аныкталган. Көрсө, оюнга жана оюнчуларга баа бере турган ченемдер менен статистика 19-кылымдагыдай эле эски болуп келген экен. Ал эми Oakland Athletics командасы оюнга жана оюнчуларга жаңыча, калысыраак баа бере баштаган. Ошондуктан ал команда New-York Yankee деген сыяктуу алдына ат салдарбаган, акча көмүлгөн мен деген командалар менен тең тайлаша алган. Эми сот боло турган өзүңсүң деген тема. Кайсы бир нерсеге карата бейкалыс болуп калышыбызга ушунчалык көп нерселер таасир этет экен. Төмөнкү мисалдан көрүнүп тургандай, бейкалыс болуп калышыбызга атүгүл түшүнүгүбүз тайкы болгону эле эмес, курсагыбыздын ачканы да таасир этип коюшу мүмкүн экен. 2011-жылда өткөрүлгөн бир изилдөөдөн айкын болгондой, Израилдеги түрмөдө отургандарды боштондукка чыгар-чыкпасы чечкен соттордун чечимине алардын тамак жеген-жебегени таасир этип койгон. Кызыктуусу, алардын курсагы тойгондон кийинки чечимдери жакшы болуп, ал эми тамак жей турган убактысы өтүп кетип, курсагы ача баштагандардын чечимдери жаман болуп калган. Түрмөдө отургандардын тагдыры, мындайча айтканда, курсактагы тамактан эле көз каранды болуп калган. Бул изилдөөнүн натыйжасы таң калтырбай койгон эмес. Эгер ошондо муну эске алышса, анда жакшыраак чечимдер көбүрөөк чыгарылышы үчүн сот иштеринин ортосундагы тынымдарды бат-баттан кылып турушмак болуш керек эле. Азыр мен силердин калысыңарды сынап көрөм. Жогоруда ойду укканда кандай ойдо болдуңар? Соттордун израилдиктер болгону көз карашыңарга оң таасир эттиби же терсби? Негизи адамдардын Израилге карата көз карашы ар түрдүү келет. Бул да алардын ошол окуяны кандай кабыл аларына таасир этиши мүмкүн. Чынында соттордон Израилден болгону маанилүү деле эмес.
болгону изилдөөнү ошол жерде өткөрүүнү чечишкен. Эгер ушундай изилдөө башка жерде деле өткөрүлсө жана сот иштеринин ортосундагы тынымдар өтө кыска кылып коюшса, натыйжасы так ушундай эле болмоктугу турган иш. Келгиле эми тамак аш тууралуу кеп калып, жеке ар бир адамдын кандай чечим чыгарганына токтололу. Буга байланыштуу калыс эмес чечим чыгарганыбызды азыркы учурдагы калыссыздык деп атап койсок болот. Бизге келечектеги таң элестетүү кыйынга турат. Биз келечекке алдын ала кандайдыр бир план түзүп алабыз да, бирок ошол күн келгенде чечимдерибизди оңой эле өзгөртө беребиз. 1998-жылы өткөрүлгөн изилдөөдөн келе жаткан жумага мени түзгөндө изилдөөгө катышкандардын 74% жемиштерди тандашкан. Ал эми азыр үстөлдүн үстүндөгү жашылчалар менен таттуу-паттуудан тандасаңар болот дегенде 70% шоколад тандашкан. Балким силер антмек эмес болушум керек дешиңер мүмкүн. Бирок ошондой мүмкүнчүлүк болсо кантмек элеңер? Чындыгында дээрлик баарыбыз ошентмекпиз. 166 кишинин бири гана өзүн башкаларга караганда көбүрөөк калыс эмес экенин мойнуна алат. Ооба, ар бирибиз өзүбүздү башкаларга караганда көбүрөөк калыс киши деп эсептегенге жакынбыз. Эми өзүбүздүн калыс эместигибизге туура баа бере алганыбыз тууралуу кеп калалы. Доктурларды мисалга алалы. Алар дары чыгарган компаниялардан белек-бекчек алышканда, белек алардын бейтаптарга кандай дары жазып берерине таасир этпейт деп айтышкан. Анткени дары жазып берип жатканда белек алганбы, албаганбы эстебейбиз деле дешет. А бирок ал эми башка доктурлардын чечимине белектер таасир этеби деп сурашканда, алар албетте таасир этет. Болгону муну алар өздөрү деле байкабайт деп жооп беришкен. Ооба, адамдар канчалык бейкалыс экенин өздөрү да билишпейт. Туура чечим чыгарабызбы, туура эмеспи, ар бир киши өзүн башкаларга караганда калыс адам деп эсептейт, дейт Бостон университетиндеги маркетинг илиминин профессору Кери Морович. Ал адамдар канчалык акылдуу болсо да, өзүн канчалык сыйласа да, калыс чечим чыгарууга жөндөмдүү болсо да, ал өзүнүн бейкалыстыгын көрө албайт, кошумчалаган. Мунун бир жаман жагы, жакшы эмес болсо да, биз өзүбүздү, көз карашыбызды, оюбузду башкаларга таңуулап башташыбыз мүмкүн. Ошондуктан өзүбүз ишенген кишиден ойлорубузга же иштерибизге карата көз карашын дайыма сурап турганыбыз жакшы болот. Эске алчу нерсе, кээде көз карашыңар тууралуу жакын адамыңарды сураганда, силер чынында алардын көз карашыңарды колдоп, жактап беришин сурагандай эле болосуңар. Бул жакшы дечи, бирок алар колдобой коюшса, анда көз карашыңар тууралуу жөндө ойлонбостон, алардын бейкалыс деп эсептеп киришиңер мүмкүн. Көз карашыңар бейкалыспы, жокпу, текшерүүнүн дагы бир жолу убакыт өткөрүү. Бир нерсени чечип алгандан кийин, анан ойлонуп, бир канча убакыт жүрө тургула. Андан соң кийинчерээк чечимиңерди кайрадан карап чыккыла. Ошондо силер өзүңөр анчалык деле калыс эмес экениңерди байкашыңар мүмкүн. Бул да жакшы ыкма. Бирок башка бирөөнүн оюн сураганыңар жакшыраак деп ойлойм. Ошондо билгилүү болот. Жогоруда айткандай, ар бир адам бейкалыстыкка жакын, анткени табиятыбыздан жеткилеңсиз болгондуктан. Бирок калыс болгонго ар бир адам аракет кылса болот. Бир мисалды карап көрөлү. Чечим чыгарууга байланыштуу курстарды өткөргөн Джулия Галлиф аттуу бир адис. Башкаларда туура эмес ой жүгүртүүнү шаалы байкайбыз. Бирок өзүбүздүн ошентип жатканыбызды оңой менен байкабайбыз деген. Ал бир жолу өзүнүн канчалык бейкалыс экенин текшериш үчүн таң калган учурларым деген дептер ачкан экен. Анан аны дайыма жанына алып жүрүп, эмнеге жана эмне үчүн таң калганын жазып жүрчү экен. Ал сөз сүйлөп чыкканда же оюн айтканда башкалар оң же терс ойлорун айтса, жана ошол ойлор аны таң калтырса, шак дептерине жазып койчу экен. Ушундай учурларга терең маани берип,
айтылган оң же терс ойлорду жүрөгүнө жакын кабыл алчу эмес экен. Ушунун аркасында ал өзүнүн байкабай жүргөн бейкалыс көз карашынын аныктай алган. Анын айтымында дептерди жанына алып жүргөнүнүн натыйжасында ал кызыктай же бир башкача сезилген ойлорго көңүл бура баштаган. Мисалы, сөз сүйлөп чыкканда угуучулардын арасынан кимдир бирөө анын ойлорун аябай жагып калганын айтса, Джулия буга аябай сүйүнүп отуруп калбастан, эмне үчүн ойлорум пайдалуу же кызыктуу болгону тууралуу терең ойлончу экен. Ушундай абдан кызыктуу изилдөө жана мисал. Үмүттөнөм, силер үчүн дагы пайдалуу жана керектүү кеңештер болду деп. Мен кубанычтамын. Достор, сиздер дагы өз оюңарды комментарийге жазып койсоңор жакшы болот. Ошондо жакшы талкуулоолор жүрөт. Ошондой эле мага да мотивация болот, ушундай сыяктуу видеолор жана подкасттарды чыгарганга. Чоң рахмат көңүл бурганыңызга. Эми көрүшкөнгө чейин саламатта калгыла.